Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Биз Швегенин чыгарылыштарында айрым убактарда биз ушундай дагы бир темаларга орун беребиз. Себеп дегенде ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Швега программасына, мамлекеттик каналдын Швега программасына ушундай бир кат келген. Агабыздын баласы капыстан ооруп калып, анан баланыкы абдан кыйын экен, оор келет экен деп бир топ жыл Москвада жүрүп эмгектенип жүргөн экен өзү. Анан баласы капыстан ооруп калгандан кийин ооруганда дагы ушул боордун циррозу деген бир дартка чалдыгып калып, анан жакында эле келиптир. Келип ушу келгенден бери ушул нерсе менен күрөшүп, баланын саламаттыгы менен күрөшүп, кыскасы азыр алдыда дагы көп маалымат айтып беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Айрым чыгарылыштарда мына ушундай кайрымдуулук иретинде биздин мамлекеттик каналда жөн турбайт. Швега программасына кат келип түшкөндөн кийин биз дагы жөн турбадык. Анан эң кызыгы, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул тарыхты же болбосо бул окуяны мен келсеңиз Султан мырза. Келсеңиз, жок, келе бериңиз, уялбай келе бериңиз. Мен себеп дегенде мен ушул мырзага бир рахмат айткым келип атат. Себеп дегенде бул мырзаны мен деле азыр көрүп атам, чынын айткандачы. Өзү шаардын ичинде, ош шаардын ичинде такси кызматын аркалап жүргөн жөнөкөй эле инсан. Эч кандай кайрымдуулук фонду деле жок, башкасы деле жок мындай. Анан Өмүрзак байке ушундай Швега программаңызды көрүп жүрөм, ушу менен программасын көрүп жүрөм. Кыскасы ушу элге бир кайрымдуу иштер жасап жүрөсүз. Ушул ЛТР деле бул маселеге жөн карабасы керек, мындай кайдыгер карабасы керек. Мына ушундай менин бир такси кызматында жүрүп дейт, бир кардарым түшүп калып дейт. Анан ал өзүнүн окуясын айткандан кийин мен аны угуп дейт. Анан абдан көп блогерлерге, журналисттерге кайрылып туруп, бирөө да барбай атыптыр дейт. Ушул башына мүшкүл иш түшүп калган, ушул атанын баласы ооруп аткан мезгилин арманы арызын угуп көрсөм да жүрөгүм чыдай албады деп ушул Султан деген мына такси кызматын аткарып жүрөт, мына жөнөкөй эле ушу карапайым ушу бизге окшогон эле киши өзүнүн телефон аркылуу бизге чалып жардам сураган да. Биз келдик азыр, бул кайсыл айыл болуп калат бул айыл? Мада айылы. Мада айылы, Кара Суу районуна Мада айылы. Кайназар көчөсү. Кайназар көчөсү деп коет да мына ушул. Султан мырза, сизге бир кыскача бир маек алгым келип атат сизденчи. Андан кийин негизги маселеге өтөбүз да. Кандай болуп таанышып калдыңыз, же болбосо кантип кимден угуп калдыңыз буну? Эми биз ошо такси кызматында эртең менен ишке кетип атып, бул аканы көрүп калдык да. Анан ошол башта көргөн менен бир 20 жыл баштан анан ушундай арыктап кетипсең десек, ушундай баламдын күйүтү жаман экен деп анан. Буга чейин бул агабыз сиздин таанышыңыз болгон, же болбосо 4-5 айыл нары жакта да. Ошондой. Анан эми 20 жыл башта көрбөдүк эле, ошондон көрүп калып арыктапсың, тааныбай калыпмын десем, ушундай балам ооруп калды деди. Анан кичине кызмат кылайын деп ошо укасы экөөнү таштап, анан өзүм связга чыгып, ошол эми колдон келишинче, башка колдон келбейт ошол документ иштерине, анан ошо телевидение аркылуу кичине жардам берели деп ошонун аркасынан жүрөбүз. Главный ошо бала жакшы болуп кетсе бизге ошол утук. Ошондон улам анан менин номеримди таап анан мага чалып калдыңыз, Мына ушул Султан мырза аркылуу мына ушул программа тартылып аткан чагыда, урматтуу көрүүчүлөр, ишиңизге ийгилик сиздинчи. Assalamu alaikum, кыргыз элим. Ушул өзүм Москвада иштеп аткам. Ошо Москвага звонок келип калды. Кыргызстанга жөнөткөм 4 ай мурун, 5 ай мурун жөнөткөм. Анан Кыргызстанда апамдын колунда өзү апам баккан. Ошол 10 жылбы ушуну апам баккан өзү кичинесинен. Анан биякта жүргөн. Кар жаган күнү, bundan 10 күн мурун. Апам эшикке чыкса, кан кусуптур. Кан кускан экен, скорый чакырыптыр. Скорый чакырткан экен, багып барса, кызыл дөңгөчтөгү кан тамыры жарылып кетиптир да. Жарылып кетти да, канды жутуп алыптыр. Анан ошентип алып барып тиктириптир энем. Бишкекте иштеп аткан энемчи. Тиктирип, алып келип анан жакшы болуп калды деп палатага чыгарган. Чыгарса, боор 40% кургап калган да. Баягы кан куса берипчи, кан жетпей. Анан ошол жерин тигип, кан 37-ке түшүп кеткен. Ошо менен анан биз бул 4-3 болгон иште. 4-3 анан биз билет алганга туура келди.
төртө билет алып, аяктан билет алабыз, билет алдык. Аяк бияктар жиштерди кылып уши бияка келгенге тур келип калды. Анан билет алып, самолетте бир сутка жаттык, самолет учпай. Ошто кичине туман болуп. Ошо менен келдик. Барсак уже палатка чыгарып коюптур. Аяктан келип, эми баягы кан кусканга арыктап, эме болуп калыптыр. Кыйла эме болуп калыптыр келсекчи. Ошо менен анан ошого эмнеде айылдан, мада айылдан тургундары, ошо өзүмдүн жердештерим бардыгы акчаларын топтошуп, эми жардам кылып, ошо мадылык ошо жердештериме ушул өзүмдүн айылымдагы ошо Кайназар көчөсүндө ушул өзүмдүн айылымдагы мады фондуна, Москвадагы ушу мадынын фондуна Алла ыраазы болсун. Бирөөнүн баласы, душман баласы дагы, душман баласына дагы мындай нерсени тилебейм. Себеби Алла өзү сактасын, Алла ыраазы болсун буларга. Эми Алла Таала айтат экен, себебин кыл, шифасын өзүм берем дейт экен да. Себеп менен баарын эсептеп экен да өзүчү. Алла Таала шифаны берем десе, каерде болсо берет экен да. Ошого келип, ошо мадылтар, ошо классташтар, 81-лердин классташтары ошо группасы бар экен. Ошо 81-лердин группаларына, классташтарга рахмат. Алла ыраазы болсун силерге. Ушу башыбызга чын айтсам ушундай оор нерсе келип калыптыр да. Өзүбүз Бишкектен да Кыргызстан, Россия жүргөндө дагы үй алабыз деп иштеп жүргөнбүз. Аякта документ аркылуу адаштык. Эми буну чиркеydен айтып керегирээк жок дейм да. Эми айткан менен кайра аркага кайтып келбейт да. Азыр эми ушу балаңызга мисалы азыр канча акча керек деп сиз мисалы чуркап жүрөсүз мисалы үчүн? Азыр балама Индияга бара турган болсо, минимум $50,000 деди. $50,000 кетет деп койду да. Барып эми акчасы жетпей калып, ойдо калып кеткендер бар экен да. Эми Алла буйруп, может $30,000 же $20,000 шифасын берип бүтүп калган болсо, иншалла ошо лечениясына жете турган кылып туруп калгандарын обязательно ошо жерде ооругандарга таштап сөзсүз кайрылабыз го. Бул Алла ыраазылыгы үчүн чогулуп атабы кайсы бир деңгээлде? Жок, азыр мадылыктар ошо мадынын фондундагылар чогултуп атат. Анан мадындагы ошо 81-лердин ошо классташтар, достор, ошолордун группаларындагы чогултуп кече алып келип берген. Алып келип беришкен кече 89,720 рубль ушундай алып берген. Анан мына айылымдагылар алып берди. Анан мадыдагы баягы мечиттегилер 10,000 акчадай чогултуп 10,000 акча алып түшүп берди. 10,000дей. Анан мына айылымдагылар алып түшүп берди. Короче, айылымдагылар 15,000, нары жактан 10,000, 25,000 акча чогулуптур. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, биз бул баягы акча чогултуу маселесин айтып атканыбыздын дагы жөн жайы бар. Себеп дегенде эң негизги маселе ушул. Азыр эми болору болду, боёган деп коет. Мисалы, орунду берди, Аллахымчы берди. Мынакей азыркы күндө жакшы ниет менен, жакшы тилек менен Кудай буйруса, ушул Индия тараптарга барып кала турган болсо, ушул акча чогулуп кала турган болсо, бирок тездетиш керек болуп аткандыгына байланыштуу Союзбек мырза дагы ушунчалык баягы түн күн уктабай аракетин көрүүдө, ушул учурдан пайдаланып, ушул мамлекеттик каналдын эфир аркылуу деле мисалы кайдыгер карабагандар болсо, мына алдыда телефондорду жазып коебуз, ушу телефондорго чалып, WhatsApp номерлерине чалып байланышып, өздөрүнүн даректүү банктык реквизиттерин, акчаларды которсоңуздар болот. Эми анча-мынча учурда ушундай кайрымдуулук иштерине жасап койгон бул келаткан орозонун алдында абдан чоң сооптордун бири болот. Азыр эми ушул үйдүн ичине кирели, ал жерде ушул ооруп жаткан баланын өзүн дагы сүйлөтөлү, ал жерде ата-энеси бар, алардан дагы бир маалыматтарды алалы. Анан ушул кара судан чыккан, урматтуу көрүүчүлөр, мен мындай эле айтайын, кара судан чыккан абдан кыйындар көп биздечи. Депутаттарыбыз бар, кара судан чыккан абдан чоң орундукта отурган бийлик өкүлдөрү бар. Ушул маселелерге кайдыгер карабайт деп ойлойм. Канчалык деңгээлде бул сиздерге жетет жетпейт, аны дагы бир Кудай билет. Биз азыр кирели, кирип анан кийин маалыматтын калган бөлүгүн сиздерге айтып беребиз. Кандай болгон, жүрүңүз ага. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ошол Союзбек мырзанын үйүнө кирдик. Кирип энелер менен дагы бир аз маектешүүнү туура көрдүк. Себеп дегенде маселе абдан олуттуу маселе. Бул 1 секундтагы убакыт абдан кымбат болуп турган чагы. Азыр сиз кимиз болосуз? Мен чоң энеси. Чоң энеси болосузбу? Эми биринчиден ошо кыргыз элиме
ушундай ооруган инсандарга жардам кылып муктажына көмөк көрсөткөндөргө мен аябай чексиз ыраазычылык билдирем. Ушул дагы деле ушундай ооруларга жардам берет деп, кайдыгер карабайт деп ойлоймун. Ушу неберем ушу 8 жылдан бери боорунан ооруп келет да. Анан лечение алып антип эми тез арада пересадка кылыш керек экен боорунчу. Эми кыргыз элим ушу кайдыгер карабай ушу жардам кылып койсоңуздар, жардам берип коюңуздар сиздерден. Эми 19 жашка толду. Өзүм бактым бул баланычы, өзүм карап келдим. Ошо кичекейинен баштап эле өзүм карадым. Эми атасы Москвада жүрдү, эми иштеп ал жерде тирилик депчи. Өзүм карап, леченияларын алдырып, ушинтип аттым, бирок пересадка алып алмаштырыш керек экен Индияга. Индияга барыш үчүн дагы көп каражат кетет экен да. Муктаж болуп калдык дейм, кыргыз элинен суранып кетет элем. Кайдыгер карабай жардам кылып коюшса жакшы болот эле деп. Урматтуу көрүүчүлөр, эми дээрлик ушул 8 жылдын ичинде жакшы болуп деле кетет болуш керек деп, эми жаш организм баары бир жакшы болуп кетсе керек, жеңип кетсе керек деген үмүттөрүңүздөр болгондой. Эми азыр абал ушундай нукка кептелип калган. Сиз кимсиз болосуз? Кошунасы болом. Кошунасы болосуз. Кымбаттуу кыргыз элим, ушу жардам сурайбыз. Ушу кошунамдын небереси, мына чоң энеси 9 жыл карап, жакшына кылып өстүрүп, небересин карады. Ушу эми бул мен эткен, силерден суранабыз ушу балага кичине көмөктөшүп жардам берип койсоңуздар. Ушундай кыргыз элимде эч качан оорулар болбосун. Мындан кийин дайым жакшы ден соолуктарды күтөбүз. Суранарыбыз ушу балага кичине көмөктөшүп жардам берип коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биз учурдан пайдаланып кайра айткандан чарчабайбыз. Союзбек мырзанын баласы ооруп, азыр мен артымда жатат. Оору эч кимдин башына келбесин, душманга да тилебейм деп өзүм мына жогоруда да айтып өттү. Кайра биз эгерде мисалы ошол жалпы медицина тармагында кете турган каражаттар чогулбаса, биз дагы абдан олут түрдө киришип, бул маалыматтарды ушул соц сеттерден кайрымдуу инсандарга чалып, кат жазып, ушундай аракеттерден тажабайбыз. 8 жылдан бери мына энебиз айтып өттү да, ушул оору менен алпуруштук депчи. Ушул 8 жылдан бери мындай оор илдеттин өтүшүп кеткенин байкабай калдыңыздарбы же кандай болуп калды? Мен лечение алдырып аттым. Лечение алганда жакшыраак болуп аттыбы? Лечение алып, бирок лечение алып туруш керек деп. Өзү кичекейинде боор өзү чоң туулганда, чоң болуп туулганда вирус бар деп туулган. Ошон үчүн 6 ай сайын постоянно лечение алып эме туруш элек, бирок баары бир азыр ошондо боордун цирроз деп чыгарып койду ошондо. Сериоз печень болуп, бул катып кеттир. Бооручу катып калыптыр. Эми аз иштеп атат экен. Ошого тездирээк алмаштырыш керек деп врачтар айтты да, жакында чыгардык больницаданчы. Эми азыр биздин ушул жергиликтүү ооруканаларга жатпай эле, жатпастан тез аранын ичинде ошол жака алып кетиш керек. Жатып 3 күн. Азыркы учурда дейм. Мындан ары эми тез аранын ичинде алып кетиш. Тез аранын ичинде тезирээк алмаштыргыла деп врачтар чыгарды да. Өзү болгондо дагы муну көк бооручу, көк бооруда шишип кеттир. Көк бооруда ишти, аны да алабы же билбейм. Ошо тезирээк алмаштыргыла деди да. Өз алдынча база алабы же база албайбы? Кичине секейин басып, басат. Туалетке чыгып, анан кичине эмеде. Кечке ушинтип эле уктап жатабы? Кечке. Ушинтип уктап калып атат. Тамак аш ичкенде кандай болуп атат? Аз тургуза албадым. Турбай койдубу? Эми кичине болсо дагы эми өзүнөн кичине маек алып коеюн дедик эле, бирок ооруп аткан адамга кандай болуп калат, бирок мындай эми ооруп атат да, адам баласы ооруп атканда сүйлөгөнгө эмес, өзүнүн бул оору ушундай экен, уктата берет экен, Уктата берет экен. Уктап. Врачтар эмне деди эми ошондо? Врачтар айтты, Бишкекке алып барып, ал жака алып барып, оорап ойлой койгула. Алып баргандан толк жок, бизде андай аппарат жок. Лучше ошол жерден ошо жака жөнөткүлө Таиланд деди.
Анан барып боорунун жарымын кыркып коет экен. Анан кан тапшырайын деп барсам кан тапшырбай эле койгула. Ошак бар донор болосуңар деди. Ошондо сиз өзүңүз донор болгон атасызбы? Мен донор болом, боорумда же ошо кесип коет экен да. Ошо улайт экен, короче. Анан ошого кан тапшырбай эле кой деди. Майылы дедим, ошо тапшырбадым. Ошого биз Москвада жүргөндө ошо апам кан кускандай алып барган да. Ага чейин эме болгон эмес. Ошо баягы кызыл өңгөчтө кан тамыры жарганда апам ошону алып барып иним барып тиктирген. Тиктиргенден кийин жакшы болуп калды десе, көрсө кандарга жетпей, боору кургап, кан куса берип, кан түшүп кеткен да сузетиге. Түнүп болуп жарылган да, мына көзүм өңгөчтөнчү. Анан ошондо кан кусуп берди, бирок доктор апарып көрсөтөм, да бирсе көрсөтүп коеюн деп аткам. Түнү кусупту. Эртең мен көрүп, чочуп скорый чакырттым. Анан апаргандан кийин эле эки куйганда кан сразу куйушту, бирок канынын жарымы кетип калды да. Денесине эме болбойчу. 3 жолу куйдук кан. Анан ошо боор эми канды иштеп чыгып эметет экен да, катып калганда. Катып калганда өзү лечение кылып, ушу карап, ошентип эле аткам мен. Өзү кичекейинен ошондой болуп, тубасы ошондой болгонбу же билбейм, ошондой болуп да. Ар сайын лечение алат элек болбосо. Ошондой болуп, эми Кудайым кыргыз элинен айлансын, бүт эме кылып, жардам кылып, муктаж адамдарга жардам берип аткан ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Эми кайдыгер карабай бизге деле ошо кичине жардам кылып коюшсун деп үмүттөнүп. Үмүтүбүз ошо кыргыз элинен эме ошо жакшы болуп кетсе экен, эми шифа берип Кудайым. Сайжок мырза, азыр эми мисалы негизги маселебиз акча маселесине келип такалат да, баарыбызга эле ушул финансылык жактан проблема, чоң көйгөй да. Мына акыркы күндөрү мына ушул өзүңүз маалымат бергендей, ушул медицина кызматкерлеринен дагы кеңештер берилиптир. Буну бир гана жолу бар, ушул чет мамлекетке чыгарып, ушундай күчтүү медицина аркылуу гана дарылаганга болот, операция кылып боорун алмаштырганга болот депчи. Анан өзүңүз донор болгонго даярданып атыпсыз. Кудайым шифа берип жакшы болуп кетиңиздер. Бирок эгер сыр болбосо, мисалы жок дегенде ошол сиздер мөлжөгөн мисалы ошол болжолдуу канча акча чогулуп калды азыркы күндө? Мындай жалпылап айткандачы, ушу бир жок дегенде бир жарымына жетейин деп калдыбы, же такыр эле аз болуп атабы дегендей. Эми списоктун акчанын списогун апам билет. Апама бергем, апам топтоп ошо апам эме болду. Бияктан берет. Кандай көп акча эмес, 100 миңден кичине 120 миң, 114 миң ушундай эле акча. Андан башка каражат жок. Анан ошон үчүн ушундай силерге кайрылып эметели дедик да эми. Ушу айылдагы эле эмелерди кичине топтоп беришти. Мадын фонду берилек да. Мадын фонду бериш керек. Мадын фонду берсе, анан айыл өкмөтүнөн. Айыл өкмөттөн берилек. Ошо айыл өкмөт беребиз деген бирокчу. Айыл өкмөт беребиз деген. Сага карыз жазып койгон. Акыл деген ушул акабыз бар, Мадыда. Айыл башчы. Ошол айыл башчы ошо акыл акабыз жүгүрүп, ошол баарын нерсени бүтүрүп берип жүгүрүп атат. Эми ал акага эле постоянно шукам не кызмат болсо айта бер деди. Алла ыраазы болсун. Ошолор берилек бирок. Өзүңүздүн канча балаңыз бар өзүңүз? 2 балам бар. 2 балаңыз бар. 2 балаңыз болсу ушул. Бир кызым, кичине кызым. Сиздер азыр толук ал жакта жумуш таштап бул жакка келдиңиздер. Бияка келгенбиз. Кыргызстанга. Азыр сиздин өзүңүздүн урматтуу көрүүчүлөр, Сайызбек мырзанын дагы бир жолу айтып коеюн, телефондорун, WhatsApp номерларын жазып коебуз. Эми баягы азыркы күндө шылуундар аябай көбөйүп кеткен. Карточка номерларын эмес, ушу WhatsApp номерлерин гана берели, номерларынчы. Карточка номерларын берсек деле болот, бирок азыркы күндө ушундай бир алдамчылардын бир жоонтобу пайда болгондуктан ал карточкаларды дагы өздөрүнө бир кайсы бир деңгээлде ушундай адам азапка чегип жаткан учурда дагы ошол шылуундар өздөрү тарапка оодарып кетип, ушундай бир башаламаттар жараткан да учурлар көп экен. Ошон үчүн Сайызбек мырза, мына өзүңүз дагы айтып койсоңуз, жалпы элге кайрылганча. Assalamu alaikum, kırgız elim. Ушул келгенден бери ошо жүгүрүп көп нерселерди кылып аракет кылып документке загранпаспортко тапшырдым, ID картка тапшырдым. Эртең 4-күн келет деди. ID карт менен загран сөз керек экен карагангачы. Ошо загран тапшырганбыз. Ошол баягы томографиясын барып бүтүрүп келдик. Ошо дисктерде томографиянын эмелери бүт. Ошо заключениялары ушуларды алып барып ошолорду бүтүрдүк. Эми
паспортун загран паспортун алсак, анан буну биз сүйлөшүп кимге жөнөтсөк ошого аркылуу жөнөтүп, анан мына ответин беришет экен да аякта. Кандай болот, кандай жок, может Алланын кудурети менен может жеңилдеп болуп калабы, жеңилдик болуп калабы. Ошо эми барсак, эми ага жетпей эле мына жерде эле шифа болуп, шифасын берген болсо жакшы болот. Эми аяка жеткизбей эле алачы. Азыр балаңыз мындай кичине жылыш барбы? Мисалы, же ушундай бойдон эле жатабы азыр? Ооба, эшикке чыгат, кичине үйгө кирет, отурат, азыр көп мындай боордо жатып эзем катып калат экен го бешбетер. Кичине азыр кыймылдап тур, деп биз эме алып атабыз. Бирок баары бир срочно алып барыш керек да Индияга. О үйдө башка каражат жок ошо. Эме топтолгон кичи ошо каражат ошол эле. Жалпы канча сумма болуп атат ошондо? Жалпы ошо 50 000 доллардан өтөт деп атат. Индияга 50 000 доллар өтөт деп айтып атышат да, баргандар айтып атат. Анан аяка биз өзү барып көрбөдүк, бирок баргандар айтып атат да. Себеби барып, мисалы 20 000 доллар, 30 000 доллар дейт болсо, барат да ошо акча менен. Может жетпей калышы мүмкүн экен да. Эми ситуация аркылуу болот экен да, бир жердеги аппаратка түшүргөн менен аяктагы аппараты бул башка экен. Аякка салганда, аякта көрсөтүп коет экен да именно. Өздөрү салат экен, ооба. Аппараттан өздөрүнө кайрадан текшерип, кайрадан салат экен да, немени көрөт экен да. Ал жерде эми калып кеткендер бар экен, жетпей. Ошого эми барсак, Аллах менен биздин барганыбыз бара турган болсок, ошо жеңилдеткен болсо, анан карап туруп ошого жетпегендерге ошол канча сумма болсо эсептеп бүт. Ошол жерде жакшы болуп кетсе, иншалла. Жакшы болуп кетсе, ошол жерде акчаларды берип, ошол жерге ошону тартырып, эми эл көрсүн да, эми алиги бияктан эле берип койгон менен сөз башка жака кетип калышы мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Сайызбек мырзанын айтканында да жөн жай бар да, мисалы көпчүлүк учурда, мисалы бирок акыркы мезгилдерде ушул боордун циррозу деген оорунун бир аз пасаңдаганы байкалган. Бул 15-жылдан 22-жылга чейин аябай көбөйүп кеткен, Кыргызстанда абдан көп. Экинин бири эле боордун циррозу менен ооруп калган учурлар байкалган эле. Ошол 2022-жылдан бери азайып, бирок арасында бар ошонун бири ушул татаал күн Сайызбек мырзанын башына түшүп турган учуру. Анан айтып атат өзү, эгерде мисалы үчүн мен баламын дейт, уулумун дарты жеңил шипаланып калса дейт да, дарыгерлер тарабынан мисалы 50 000 доллар, 40 000 доллар деп атканыбыз менен бир 15-20 000 доллардын ичинде бүтүп калса, калганын ушул дагы ушинтип биз сыяктанып башына мүшкүл түшүп оор тагдыр күтүп турган ушул ооруларга бөлүп берет элем. Аллахым ушул жеңилинен эле берсин деп өзү тилек кылып атат да. Индияга бир дисти Индияга жөнөтөбүз, бирөөсүн Түркияга жөнөтөбүз. Эгер аяктан анализди айтышат да көрүпчү, ал текшерет, анализдерин текшерип туруп айтат, анан ошо карап туруп, анан бияктан ол несеге каражат жетпей жатат да, вообще аз эле да, бул 300 000, 400 000 акча чогулганда деди, баары каражат жетпей калат да. Ошогонан бияктан дистерди жөнөтөбүз, аяктан эме келсе ага чейин каражат жетип калса, анан документтерди заграндар менен анан барганга туура келет да. Даниэль, чоң нерсе баягы турбай. Даниэль. Огонсук жок кичине. Даниэль. Макул энди кыйнап ойлагансаң да мейли абдан болот. Өзү көзүнөн да жаш чыгып абдан мындай бул өтө чоң трагедия да, бул чоң трагедия да, бул мындай орунду чечене келгенде адам баласы көтөрө албайт өзү негизичи. Эми баягы врачтар айтмакчы, ич шишип кетет экен да, чоңоюп кетет экен. Ошого жеткизбейик деп атабыз да. Себеби жакшы эле азыр. Турай баштап турду. Кейлер кичине суу толот экен да. Ан кейлер бурай баштайт экен, бунуку бурай баштапты да. Мунун ичи шишиген эмес. Жок, азмаз бар, бирок суусу ham бар экен ичинде. Бирок бураганы көрөт экен, бурат кетет. Кичине кетет экен эми борчу. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр жогоруда Сайызбек мырза айткандай, жергиликтүү бийлик тарабынан жардамдар болот деп атат. Биз эми жергиликтүү бийлик эмнеге жардам бербейсиңер деп айтыштан алыспыз, себеп дегенде бул өтө мындай бир назик маселе. Анан ушул бардык ушул группаларга, ушул Мады тараптын группасына, андан кийин Кара суунун группасына, анан Оштун группасына, деги эле ушул Кыргызстандагы бардык ушул тааныш группалардын баарына жайылтуу менен алек болуп атышкан экен. Биз дагы соцсеттер аркылуу таратабыз, күчтүн жетишинче, акылдын жетишинче дегендей
Анан эми азыр аты ким эле бияктын? Даниэл мырза эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, абалы абдан оор. Буну сөз менен эле биз жеткире албай атабыз, чынын айткандачы. Эми колунда бар кайрымдуу жарандар болсо, мына алда телефондорго чалып, кайрылсаңыздар болот. Бүгүндөн баштап убакыт өтө тар, өтө аз убакыттын ичинде кайрылып атабыз да, ошон үчүн батаранын ичинде ушул чет мамлекетке алып чыгып, азыр эми томографияларды электрондук жол менен жөнөтүп, анан алардан бир маалымат келип түшкөндөн кийин, анан алар кокусу бир жумадан кийин келгиле деп калабы, кокус мисалы бир айдан кийин келгиле деп калабы, же эртең келгиле деп калабы. Бул мисалы томографияны көргөндөн кийинчи, бул эми медицинанын өзүнүн тили бар, биз аны азырынча айта албайбыз. Ошон үчүн алдын ала кам көрүү максатында биздин программанын жардамы аркылуу ушул көрүп аткан, угуп аткандар болсо, чалып кабарлашыңыздарды тез арада суранабыз, өтүнөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, Швега программасынын бул жолку чыгарылышы өзүңүздөргө маалым болгондой ушундай окуя менен коштолду. Мына Союзбек мырзанын башына түшкөн ушул чоң мүшкүл иш боюнча айтып өттүк. Бул деген эч бир ушул душмандын баласына да каалабай турган нерсе. Бул оору менен эч кимдер оорубасын. Азыр менин жанымда туруп да Союзбек мырза мисалы жөн тура албай атат, кызалатчылык, аны биз туура түшүнүп турабыз. Биздин ушул өлкө башчыбыз менен ушул УКМК башчысына да кайрылуулар бар экен, шуну айтып коеюн дедиш, программаны жыйынтыктап жатыпчы. Ошо кыргыз элине кайрылам. Биринчиден ушу Садыжапаровго кайрылам. Ташиевке да кайрылам. Ошо Кыргызстанда ушул аппараттарды алып келсе, кыргыздарга бир жакшы жаңылык болот эле. Эми бирөөнү деле бара алса оорубасын. Бул оору жаман экен. Башыңа түшпөсө түшүнбөйт экенсиң. Эми мындай айтып, ушундай ооруларды чыгып айтышат эле, айтканда биз көңүл бурбайт экенбиз да. Карапчы. Көңүл бурбайт экенсиң, мында карапчы. Ушундай экен деп акчасын которуп коюп көңүл бурбайт экенсиң. Качантыр ушул башыңа келгенде анан түшүнөт экенсиң көп нерсеничи. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эми көпчүлүк учурларда ушул программа чыкканда эмне үчүн президентке, анан УКМК башчысына кайрыла берет дейт. Ошол кишилерге болгон элдин ишеними абдан чоң да. Элдин үмүтү ушул эки адам, чынын айткандачы. Андан башка кайрыла турган эч ким калган жок. Бир Алла, анан кийин ушул эки адам. Себеп дегенде элдин адамы аларчы. Анан эл ошо адамдарга гана кайрылышат да. Анан эмне үчүн эле башка болсо деле бияка кайрыла бересиңер, мындай болсо деле тияка кайрыла бересиңер деген комментарийлерди жазбаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Швега программасы ушу менен бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайт. Швега программасы бирөөнүн ушактап, же болбосо бирөөнүн айыбын ачуу менен гана убар эмес. Айрым учурларда ушундай темаларды да берип турабыз. Себеп дегенде бул элдик канал, элдин көйгөйүн чыгаруу менен алекпиз. Ошондуктан мындан аркы маалыматтарыбыз жакшылыктар менен гана коштолсун, ийгиликтер менен гана коштолсун. Кийинки жумадан жолукканга чейин жакшы туруңуз. Союзбек мырза, сизге ийгилик. Кудай буйруса, балаңыз жакшы болуп кетсин. Эч качан ушундай бир жакшы жаман күндөрдү көрбөңүздөр. Кудайым буйруса, ушул балаңыз жакшы болуп келгенде дагы бир чакырасыз. Ушул эфир аркылуу дагы сиз өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды билдиресиз деген ойдобуз. Аллахым шифа берсин. Рахмат, Алла разы болсун.